бир нерсени билишибиз керек. Адам өзүнүн атасына сыймыктан алгандай болуш керек. Атасынан уялбаш керек. Тарыхынан уялбаш керек. Ал сыймыктангандай болуш керек. Ал өзүнө ишениш керек. Биз ушундай улуу цивилизация курган элбиз. Байыркы Кытай цивилизациясы менен тең ата болуп сүйлөшкөн элбиз деп айтканда гана ал колунан улуу иштер келет. Өзүнө чоң задачаларды коет. Мотивациясы күчтүү болот. Ошон үчүн бүткүл дүйнө өзүнүн тарыхын, өзгөчө биздин коңшулар өзүнүн тарыхын изилдеп атат. Биз коңшулар менен каршы болбошубуз керек. Ар бирине өз энчисин беришибиз керек. Тажиктер, силер да улуу элсиңер, саманидиңер бар. Падышам. Өзбектер, силер да улуу элсиңер, Темирланыңар бар. Казактар, силерден үлкөн элсиңер, Алтын Ордоңор бар. Биз Бугуташтар дүйнөсү, Скиф дүйнөсү биздин абатта калган. 1,5 миң жыл империя болуп турган. Анан ар кандай империянын закону бар экен, 1000 жыл, 700 жылдан кийин ал бөлүнүп тарайт экен. Бир туугандар деле мындай алыстап кеткенде өзүнчө болуп ур болуп кеткенде ал тарап, анан башка элдер пайда болгон. Биз 3 томдукта так ушуну көргөзөбүз. Балким ал эл башка да ойлошу, бирок атасын тана албайт. ДНК менен алып көргөзөбүз. Атасын тана албайт. Атасы биз болуп чыгабыз. Конкретно эле айттыбы? 630 миллион долларды Садыр Жапаров урдап алган. Акылбек Жапаров экөө деп конкретно айттыбы? Айтты. Силер эмне, дагы эмне керек силерге айткылачы? Кыргыздар калың эл, дагы эмне керек? Ар бирөөңөрдүн үйүңөргө кирип туруп, эмне аялдарыңарды урдап кетиш керекпи же эмне балдарыңарды урдап кетиш керекпи? Ойгонго, силер ойгонуш үчүн, калың эл ойгонуш үчүн толугу менен эмне керек? Ооба, ойгонуп атат. Туура бул боттордун тим эле бачагын чыгарып атат тиги комментарийлерде элдер. Ага да ыраазымын. Анан жетиштүү да уже. Мына силер 630 доллар урдап көргүлөчү, эмне кылат? Канча киши түрмөдө отурат? 630 доллар үчүн канча киши түрмөдө отурат? Канча кишинин ата-энеси сыздап жүрөт, ошо балдарын чыгара албай. Канча кишиге 630 доллар керек болуп атат тим эле, абадай керек болуп. Тамак аш алганга, окууга даярдатканга балдарына, квартирасын төлөгөнгө. Силер болсо 630 миллион долларды урдап кетсе дагы ошого да бир мындай бир реакция кылып койбойсуңар, калың эл, эмне болуп калдык биз? Анан жанагы биздин белдүү, аттуу баштуу саясатчыларга да кайрылам. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, айтыңыз. Укамбаске сенчу. Мен укамбаса он үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башынан. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда 45 000 доллар акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Сизди эл чынчыл, любой жерден коркпой, тайманбай, чындыкты айткан инсан катары тааныйбы? Ушул өзүңөрдүн атыңарга татыктуу болуңуз, айтыңыз. Журналисттерге кайрылам.
$630 миллион боюнча тетиги Феликс Куловтан баштап Мадумаров, Субаналиев, Сариев баарынан интервьюларды алгылачы. Ар бирөөнүн оюн билели, эмне деп атканын, булар кандай деп атканын. Мына Кыргызстанда жүрөт дейт азыр тиги Текебаев Өмүрбек Черкешевич дагы Бишкекте жүрөт деп атат. Ал болсо түштүк жактан единый кандидат боло калат элем деп аракетин көрүп атыптыр. Болдугула, токтоткулачы. Ушу улуу муун силер биздин ушул жашоону силер алып келдиңер ушундайга. Кулакка тебе берип бизди 35 жылдан бери мына азыр анан тиги повороттон кийин, анан 1 айдан кийин, анан 1 жылдан кийин укмуш жашайсыңар деп атып, мына 35 жылыбызды урдап алдыңар силер. Эми калың элге жанагы көрдүңөр да мени тиги каяктан дейт, Таиландтан кармалып, анан бийликтин тиги боттору, фейктери, анан кандай киттери тимелей соо эле болуптур дейт. Муну деген бул силерди, калың элди коркутайын деп чыгарып атат. Сыргакка окшошуп чындыкты айтсаңар, дүйнөнүн любой бурчунан таап келип, силерди дагы жазаңарды берип, камайбыз деп, элди коомчулукту коркутабыз деп булардын чыгарган мээсинин жеткени ушул да. Булар да билбейт окшойт. Чындыктын артында Алла Таала өзү турат. Чындыкты Кудай коргойт. Кудай айткан, ай чындыкты айткыла, убагында айткыла чындыкты деп. Чындыкты коргогула деген, чындык үчүн күрөшкүлө деген. Мына мен дагы ошону кылып атам азыр. Анан эмне кылабыз? Баарыбыз протестке жапа-тырмак кошулабыз дагы. Бул бийликти биз жарга такап туруп эле мажбурлайбыз иштегенге. Бат эле мажбурлап коебуз буларды. Эң негизгиси башыбыздын баары мына бириге баштады, сонун кетип баратат азыр. Анан жанагы саясатчыларга, Сыймыкка, Жапыкеевке кайрылам айтпайсыңарбы? Сөзүңөрдү айтпайсыңарбы? 630 миллион боюнча эмне болду? Бул апай, бул эмне деген шумдук? 630 миллион сом болсо да бир жөн, мейли сомду урдап алса да кичине жаап жашырып салат эле. 630 миллион долларга 630 бала бакча салынмак. Бир 450 жок дегенде мектеп салынмак. Канча кишинин мына темселеп азыр акча издеп кайры сурап жүрөт. Ден соолугуна ар кайсы органдарын алмаштыралы деп, ден соолугуна больницага, операцияга жетпей атат деп. Элдер өлүп атат кыргыздар жакта. Ошолорго берип койбой жок дегенде, ошолорго берип, ошолорду баарын бир заматта токтотуп салбайбы 630 миллион долларга. Ойгонгула кыргыздар, ушундай темп менен кете берсе, эртеңки күнү ар бирөөңөрдүн койнуңарда Кытай менен ойгонуп каласыңар эртең менен. Ошол эле калдыбы силерге? Дагы эмне керек? Айткылачы. Силер ойгонуш үчүн дагы эмне керек? Дагы Теңиз Бөлтүрүк байке кече күнү офисти конкретно айтып берди. 1,5 айдан бери мен тилим тешилип калгычакта айтып атам, видеолорду көрсөтүп атам, сүрөттөрдү көрсөтүп атам. Мына могул жерде офиси бар, могулдар деген ушул офистен Кыргызстандын баардык бир кыңыр иштерин кылып, Кыргызстанды тейлейт ушул жерден. Мыйзамсыз бул деген офис. Үй бүлөлүк башкарууну ушул офис далилдейт бул. Далили уже. Десем деле жарымысы мындай, мен бийликтин боттору да калың эл ишенди. Көпчүлүк айтып атат, билебиз дейт, бирок коркобуз дейт. Коркуп жүрүп өлүп калгандан көрөк чындыкты бир чыркырата бетке айтып туруп, андан кийин болчу ишти көргөн туурабы? Бул кыргыз ушундайбыз да биз, туурабы? Качантан бери биз коркок эл болуп калдык элек. Айткылачы. Өзүңөр менен өзүңөр сүйлөшкөндү токтотпогула. Өзүңөрдүн абириңер менен бириксеңер, абириңер жеңип чыгары менен коркунуч бир дагы сезим болбой калат силерде. Анан эмне кылабыз? Баарыбыздын башыбызды протесттин тегерегине бириктиребиз, чындыктын тегерегине бириктиребиз. Эркиндиктин жолу эрдик. Унутпагыла ошону. Эркиндиктин жолу эрдик. Анан Теңиз Бөлтүрүк байке конкретно айтты. 5-6 жолу ошол офиске баргам. Ошол офисте Сабыр Жапаров отурат. Мага $30 000 өзүнүн счетунан которгон. Мен находнаге деп, мен ушул акчага кыймылдай бер дегенсип. Мен бул фактыбы? Факт. Дагы эмне керек? Айткылачы. Бул бийлик келип, кыңыр бийлик келип, ар бирөөңөрдүн үйүңөрдөн, малыңардан, балдарыңарды же аялдарыңарды эричтип кеткичекти унчукпай жата бересиңерби? Дагы эмне керек? Эмне 630 миллиондун жообун сурабайлыбы?
могу биздин саясатчылар шамал тияка урса тиякты карап, бери урса бери карагандар. Мындай өзүңөрдүн мнениеңер барбы? Жазып чыкпайсыңарбы? 630 миллиондун отчетун сурабайсыңарбы? Бул элдин акчасыбы? Элдин акчасы. Жооп берсин ошол, срочно жооп берсин. Бир күн, 2 күнүн ичинде жооп берсин. Тим эле жердин баарын контролдоп турам деп өткөндө эле соцсеттен чыгып атпады беле? Ажиев учуп атканда баягы тиги түрмөдөн чыгып вертолетко салып атканда мен даже ошону чейин контролдойм деп кыйын болуп атпады беле? Ошо 630 миллион долларды ким алды, каяка жумшады, чөнтөккө эмнеге салып алды булар? Эмнеге бул акчаны башынан аягына чейин мындай ушинтип эле жүрө берсе ойлойбу булар, кыңыр иштери чыкпай эле бир ошол акча менен байып, балдарын, неберелеринен өйдө тим эле камсыздады. А биз жүрөбүз жалдырап, оозубузду ачып, ушинтип буларга ишенип, мына жакшы заманды алып келет эле булар. Тим эле эртең жакшы жашай баштайбыз, бирси күнү жакшы жашай баштайбыз деп. Ай 600 доллар үчүн канча киши чыркырап тиги түрмөдө отурат? Айткылачы, канча кишинин балдары отурат түрмөдө? Ошо 630 доллары жок болуп калган үчүн. Кылмыш кылышып жаштыгынан. Ята бир эмне болду бир. Ойлойм, сөз эсин табат. Келгиле могу бир кыңырлардан бир сурайлычы. Отчетун сурайлычы. Кумтөр эмне болду? Эмне эле алдап атат бизге? Мен деген элге алып алдым, ана мамлекетке деген национализация болду деп. Национализация болбоптур да. Жөн эле реструктуризация болуптур да. Бул мамлекетке алып алганда бийлик өзүнүн күчүн көрсөтүп алып койду. Мына канча кыргыздыкын алып койду. Бийлик күчүн көрсөтүп баарын түрмөгө камап. А буларда болсо жөн эле обмен болуптур да, алмашуу болуптур. Башка активтерди биз өткөзүп бериптирбиз, тигилер бизге кумтөрдү өткөзүп бериптир. Анан жана экологиялык ущерб 3 миллиард доллар деген. Ай буну эмнеге ким 3 миллиардты жаап койду? Алтын кеңден жана айтып атат мына. Кече күнү теңиз кече түштөгү жанагы прямой эфирин дагы бир жолу көрүп чыккылачы, 3 сааттан ашып кетиптир, бирок мейли эми, көргүлө. Айтып атат, тетиги алтын кен деген өткөндөгү кеминдеги кытайча жазылып турган жерге барсам 120 миллион карызын алайын десем дейт. 20 миллионун которгондон кийин үстүнөн Садыр Жапаров чыга алып, болду экинчи килигишпей аякка жолобо деп айтты деп. Уктуңарбы ушу сөзүн? Уктуңар. Ай дагы эмне керек айткылачы? Кыргыз эл, калың эл ойгонуш үчүн эмне керек? Же ушинтип эле дагы 35 жыл чыдаган жаныңар дагы дальше чыдап жүрө бересиңерби? Адилетсиздик ар бир кишинин мойнуна келди. Канча киши пробацияда жүрөт. Өзүнчө эле бир Зекстанбыз. Тегерек четтеги элдерди келип анан президенттер мактап атат деп эле булар фейк. Конечно, жерин берип атса мактайт да, алар дагы бир мактап коелучу, может дагы бир нерсесин бербейт деп. Бизди кошуп туруп эле берип салсын анда, 7 миллион элин кошуп туруп эле берип салсын азыр. Ошого келе атабыз биз. Эртең айтат окшойт анда, ай давайте 49 жылга кыргыздар башка жакка барып жашап тургула, мен өнүктүрүп бүткөндөн кийин анан келесиңер деп. Үйүңөрдү баарыңарды калтырып коелу, мал жаныңарды калтырып коелу, аларды биз өзүбүз снос кылып, Кытайдын рабочийлери келип, ошолор менен түздөп туралап алабыз. Мен өнүктүрүп бүткөндөн кийин анан келгиле Кыргызстанга. Пока чыгып тургула Кыргызстандан деп эле айтканга аз калды уже. Жүрө беребиз ушинтип. Ойлонгула. Кыргыздар ойлонгула. Убакыт өтүп атат. Анан булардын жанагындай бир калп айтып эле өзүнүн калптарына күн сайын өзүлөрү мүдүрүлүп, ителип болуп атат. Ай Кудай биз тарапта. Мына жайы бою көрдүңөр да эмне болуп чыкты, сел болуп чыкты. Булар деген могу Жапаровтар кара дубанын тим эле атасын окутуп атат. Кыргызстандын баарын кара дубачы кылып бүттү булар. Кара дубачы болуп, булар эми ушундай экен. Булар деген Кудайга ишенгендин ордуна ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн бир алдыга кыймылдап, адилеттүүлүктү орноткондун ордуна булар ишенгени ошол кара дуба. Көрдүңөрбү эмне болду? Даже биздин табиятыбыз чыдабай кетип, ошол чыгып атты, суулар чыгып кетип атты, селдер жүрүп атты. Ай, айта берсе толтура. Бактардын, тетиги Белинскийдеги бактардын кыйылганын, эмнеге кыйылды, эмнеге желегибизди алмаштырды, эмнеге гимнди алмаштырды, эмнеге таптатынакай эле соп-сонун эле турган площадьтагы Манаса, Айкөл Манастын эстелигин эмнеге алмаштырып бир азыр карасаңар аттын үстүнө бир Кытай отурат.
аз эле калды азыр. Өзүбүз деле алмаштырып койгонго жетейин деп калдык биз. Мына акыркы тиги Бишкек саммит дегенде эмне деп коюптур? Бишкет деп коюптурбу? Көрдүңөрбү? Кудай буларды деген ар бир өзлөрүнүн калпынан чалындырып, мүдүрүлтүп, ушундай болот. Калпычынын казаны кайнабайт деген ушул. Мына кыргыздын макалын талдап берейин. Калпычынын казаны кайнабайт деген ушул. Калпычы эч качан бир жакшылыкка алып келбейт калп. Калптын аягы жаман болот. Өтө жаман болот. Кече күнү Теңиз Бөлтүрүк байке айтып атат. Тиги Ташиев менен Зулушевтер мага болушту деп. Айтпайсыңарбы? Камчыбек Кыдыршаевич, айтпайсыңарбы чындыкты? Жемде коркуп атасыңарбы? Эчтеке болбойт. Силер андан көрө азыр досуңардын астынан эле монтеп бир бөжөңдөгөндүн ордуна түрмөгө отуруп калсаңар, силерди эл көбүрөөк колдойт. Эчтеке болбойт ал үчүн. Чындык үчүн силер дагы айткылачы бир, жарылгылачы. Силердей чындыкты эч ким билбейт окшойт Кыргызстандын ичинде азыр. Журналисттер ушакты эмне кыласыңар? Тигил тияктан кармалыптыр, бул бияктан кармалыптыр, тигил гей экен, тигил пей экен дегенде эмне кыласыңар? Могулардын баарын келгиле. Силер дагы бир коомчулукка кыйын таасир этесиңерби? Этесиңер. Биздин белдүү саясатчылардын баарынан интервью алып чыккылачы 630 миллион боюнча ар бирөөнүн оюн. Жооп берсин булар 630 миллионду кандай урдаса алып келип проценттери менен 5 жылдык проценти менен кайра коюп койсун. Биздин казынага салып койсун ошол акчаны. Кичине эмоцияга берилип бир катуураак сөздөрдү сүйлөп алсам, кечирип койгула. Баарыңар сак саламатта болула, кийинки чыгарылышка чейин.